Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Бишкек шаарындагы спорттук ок атуу комплексинин ачылыш салтанатына катышты. Комплекс эл аралык олимпиаданын бардык стандартына дал келет. Ок атуу тересиус буталары менен жабдылган. Эл аралык спорттук ок атуу федерациясынын лицензиясын алган. Бул сыяктуу заманбап талаптарга жооп берген спорттук объекттердин ачылышы атамекендик спортту өнүктүрүүгө жол салат деп белгиледи өкмөт башчы. Премьер-министр Борбор калаанын түштүгүндө жайгашкан жаңы сейил бактын ачылышында да катышып, анын аймагын көрүп чыкты. Мухаммедкалай Абылгазиев баса белгилегендей, өкмөт шаарды жашылдандыруу маселесине өзгөчө көңүл бурат. Бул үчүн жаңы сейил бактарды куруу жана коомдук жайларды жакшыртуу боюнча иш-чаралар топтомун ишке ашырат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Кытай Эл Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенди кабыл алды. Учурда эки мамлекеттин ортосунда активдүү саясий диалог жүрүп, биргелешкен ири экономикалык долбоорлор ишке ашырылып, маданий гуманитардык кызматташуу жана коопсуздук тармагында өз ара аракеттешүү өнүгүп жатат, деди Абылгазиев. Мындан тышкары жакында бир катар биргелешкен иш-чаралар өтөт. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары, Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана Кыргыз-Кытай соода-экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын 14-чү жыйыны болмокчу. Өз учурунда элчи Ду Дивень Кытай башчысы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга күтүлүп жаткан сапары эки тараптуу алакалардын өнүгүшүнө жаңы дем берет деп ойлойм, деди ал. Жолугушуунун алкагында эки тараптуу кызматташтыктын жана келечектүү өз ара аракеттешүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Премьер-министр коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселеси боюнча кеңешме өткөрүп, анда коомчулуктун пикирин, ошондой эле жогорку кеңештин демилгесин көңүлгө алуу менен жол кыймылынын эрежесин бузуулар үчүн айып пулдарды тууралоо маселесин изилдеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Жумушчу топ учурдагы айып пулдардын өлчөмүн, негиздүүлүгүн жана натыйжалуулугун карашат. Абылгазиевдин айтымында мындай аракеттер өлкө аймактарында долбоордун кийинки баскычтарын ишке киргизүүдө жардам болот. Эске салсак, бүгүнкү күнү жол эрежесин бузуулар жөнүндө 108.137 токтом түзүлгөн, анын 44% төлөнгөн. Ошол эле учурда жол кыймылынын эрежесин бузуулардын ар башка түрлөрү үчүн негизинен 1000 сомдон 5000 сомго чейин жоопкерчилик белгиленген. Коомдо кооптуу унаа менен бейбаштык кылуу, уруксат берилген ылдамдыкты жогорулатуу, унаа каражатын мас абалында айдоо жана башка бир катар бузуулар боюнча гана бир кыйла катуу жоопкерчилик чаралар белгиленген. Эгер чын эле ушул баягы жанакы стоп линия деп атабыз да, ошо стоп линияны тебелеп кеткен, жол болсо жол чийиндерин тебелеп кеткен бузуулар чындап эле ошо жол кырсыгына аябай көп мындай өбөлгө тийгизбесе, адамдын өмүрүнө же болбосо адамдын ден соолугуна мынчалык баягы зыян келтирбей турган болсо, ошол маселелерди карап көрүп, анан өзүбүздүн сунушубузду мен берем деген ойдомун. Негизги максаты бул айып пул чогултуу, же болбосо бюджетти толтуруу эмес, жолдогу кырсыктарды азайтуу, адамдын өлүмүн жана ден соолугуна болгон баягы зыянды азайтуу болчу. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев мамлекеттик ипотекалык компанияга 500 миллион сом бөлүү жөнүндө буйрукка кол койду. Бул туурасында жергиликтүү турак жай 2015-2020 программасын ишке ашыруу боюнча кеңешмеде белгилүү болду. Премьер-министр белгилегенде, ипотекалык программа ишке киргенден тартып, өкмөт тарабынан аны каржылоого 5 миллиард сомго жакын акча бөлүнгөн. Ипотекалык насыя боюнча пайыздык үстөктөр бул мезгилде 12-14%дан 7-9%га чейин төмөндөгөн. Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан ипотека боюнча пайыздык үстөктү 6%га чейин кыскартуу тапшырмасын коюлганын айтты. Анткени учурдагы шарт боюнча төлөө бюджеттик чөйрөдөгү кызматкерлер үчүн оор болуп турат. Күзгө чейин өкмөт бул максатка жетет, деди Мухаммедкалай Абылгазиев. Бүгүн 500 миллионго кол коелу, жарандарыбыз азырына кезекте күтүп атат. Бирок биз эми кийинкисинде бул жаңы механизмдерди кирип, жаңы булактарды тапмайм, бул абдан чоң проблема. Азыр миңдеген жарандарыбыз турат. Миңдеген жарандарыбыз ушу күтүп атат. Ипотекалык саясат башталганда тез эле үй жайлуу болобузбу деген ой менен отурган жарандарыбыз бар.
ушунун баарын тең эми тездетип бюджеттиле күтүп отурбай жаңы булактарын тапкыла. Өкмөт баардык жактан колдоп атат. Азыр мына процентин да түшүрүп атабыз быйыл. Айлык маянасы азыраак адамдар алганга андан кыйналып атышат да. Биринчиден ал жерде биринчи жанагы кошо турган салымдар бар. Булардын баарын карап чыгышыбыз керек биз. Мөөнөтүн узарткан, төлөй турган мөөнөтүн узартышыбыз керек да. Аптада өкмөттүн кезектеги жыйыны өттү. Анда Абылгазиев өкмөт көмүскө экономика менен күрөшүүнү күчөтөт деп билдирди. Анткени көмүскө экономиканын көрсөткүчү жылдан жылга өсүп жатат жана мамлекеттик чек арадан эсепсиз өтүп жаткан товарлар экономикага зыян алып келүүдө. Өкмөт башчы көмүскө экономика 24% түзөрүн, бул кеминде 160 миллиард сомдун тегереги экенин белгиледи. Эсептер боюнча ошондо 35-40 миллиард сомдой каражат бюджет түшпөй калууда. Мындан улам премьер-министри көмүскө экономика менен күрөштүн так жана натыйжалуу чараларын иштеп чыгуу талабын койду. Өзгөчө күйүүчү жана майлоочу майларды темир жол менен гана ташуу багытында иштерди алып баруу тапшырмасы берилди. Мына 2 айдан бери айтып атам ушуну. Темир жол менен кирсин, автомобиль менен күйүүчү май келбесин деп. Эгер ошондой дей турган болсок, биздин ошондой күйүүчү майды автомобиль менен ташыган бизнесмендерибиз болсо, аларга айтышыбыз керек заранее. Бизде санала турган эле товар кирет. Эң чоң объемдогу жана эң чоң көлөмдөгү салык төлөнө турган. Ошолорду эле эгер учет кала турган болсок, берки эми майда товарлар ташыган, жанагындан кичинекей автоунаалар менен ташыган товарларды анда анына механизм кириш керек. Ушулардын баарын айтып сөз менен экономика министрибиз өзүнчө айтат. Аткара тургандар аткарбайт. Ошо менен келе атабыз азыр. Алтайдын жыйынтыгы менен именно ушул көмүскө экономика менен күрөшүү боюнча функциялары бар жана милдеттүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жоопкерчилигин карайбыз. Алтайдын жыйынтыгы менен. Себеби дегенде биз 9 айда мугалимдерге жооп беришибиз керек. 1-сентябрдан баштап маяналары канча пайызга көтөрүлөт жана кандай кылып алат. Ошол эле учурда өкмөт башчы көмүскө экономика менен күрөшүүдө бизнеске зыян келбегидей жумуштарды аткаруу жагын белгиледи. Себеби ак ниет менен иштеген ишкерлер жапа чекпеши керек. Жакында өлкөнүн аймактарында жаңы ишканалар пайдаланууга берилип, 2000ден ашык жумуш орундары түзүлөт. Бул аймактарды өнүктүрүү жылында элет жашоочулары үчүн жакшы жаңылык. Ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү коргоо жана колдоо өкмөттүн негизги милдети. Мындан улам мамлекеттик сатып алууларды ата мекендик өндүрүшчүлөр өндүргөн продукцияларды алууга басым жасалышы керек, деди Абылгазиев. 2-3 норма кирди. Биринчиси бул мамлекеттик өзүбүздүн өлкөдөгү ишкерлердин товарын ала турган болсок, 20%га чейин жеңилдик берип атабыз. Жеңилдик бери деген мисалы үчүн 100 сом тургандыкы 120 сомго алса болот деген сөз да, туурабы? Мына ушундай жеңилдиктерди берип, анан кийин биздин өндүрүшчүлөрдү коргойлу деген максат менен болуп атат. Экинчиси азыр сатып алуучу министрликтер, мамлекеттик органдар, булар сиздер көбүнчө мурунку мыйзамдарга караганда эң башкысы акча каражатын үнөмдөө болчу. Мамлекеттик коргоо комитетине барып, ошол жерде 7 миллион, 3 миллион, 10 миллион сомго чейин жергиликтүү ишкерлердин товарын алып атканын көрдүк. Биз эсептөө палатасынан да суранабыз, ошондо текшерип атканда акцент бизде мамлекеттик сатып алуу мыйзамы боюнча, экинчиси ушу биздин өндүрүшчүлөрдү коргоо боюнча саясат жүрүш керек. Муну бардык мамлекеттер колдойт. Ошол эле учурда өкмөт башчы айыл чарба азыктарын кайра иштетүүгө басым жасалышы зарыл деген ойдо. Себеби кайра иштетилген азыктарды экспортко чыгаруу керешелүү. Мындан улам премьер-министр аймактарда канча ишкана ачылып жатканы жана дыйкандарга алдын ала кандай айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо боюнча маалымат берилиши кажет экенин белгиледи. Сүттүн баасы көтөрүлдү, туурабы? Сүттүн баасын биздин ишкерлерибизге рахмат. Сүттүн баасын 24 сомго чейин чыгарды. 19 сомдон эле 24 сомго. То есть алардын да түшүнүүгө келип атат. Биздин ушул сүт тармагында иштеген фермерлерибизди, мал баккан фермерлерибизди колдойлу деп, өзлөрүнүн жанагындай кирешелеринен бөлүшүп, сүт заводдору салып атат, бааларын да көтөрүп атат. Биз азыр карашыбыз керек. Жана саан мындай асыл тукум
уйлар ошол жака келип атабы, кантип келип атабы, келген жок, ошол жетишеби, жетишпейби? Ошол заводдор салынган, миллиондогон акчага салынган, жыл бою иштейби же кайра бир сезону келгенде туруп калабы? Бул боюнча да карашыңар керек. Айыл чарбасы боюнча, Нурбек Муртаза. Былтыркыдай картошка кабинетке келбесин эми. Кабинетке алып келип, пакет менен картошка алып келгенди токтотуп, азыртадан сүйлөш керек. Азыр бирөөбүз да сүйлөгөн жокпуз. Кайсы өсүмдүк өсөт, күзүндө канча өсүмдүктүн түрүн сатканга кандай механизмдер келтат айта элекпиз азыр. Азыртадан айта башташыбыз керек да. Өзүп баары тиги жыйналып калгандан кийин анан кайра кардарды издеген туура эмес. Былтыркы тажрыйба кайра келбегенде иштеп алып барышыбыз керек. Түшүнүп атасызбы? Премьер-министр Бишкек шаарынын Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө карата көрүлүп жаткан даярдыктардын жүрүшүн текшерди. Өкмөт башчы калаанын кире беришиндеги Аскаташ стелласынын тышкы конструкциясын өзгөртүп, жазууларын толук алмаштырып реконструкциялоо жумуштары менен таанышты. Шаардык муниципалитет тарабынан стелланын айланысын жакшыртуу чаралары көрүлүүдө. Абылгазиев курулуш жана оңдоо иштерин архитектуралык чечимдерге ылайык өз убагында жана сапаттуу аяктоону тапшырды. Ошону менен бирге премьер-министрге шаардын күндүзгү жана кечки архитектуралык көрүнүшүн жакшыртуу, жолдорду куруу жана оңдоо, көпүрөлөрдү жана башка инфратүзүмдөрдү реконструкциялоо, калааны жана коомдук жайларды жакшыландыруу боюнча жумуштар тууралуу маалымат берилди. Кыргызстан дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташып, коркунучтарга каршы туруу үчүн ыкчам аракеттерди көрүүгө даяр. Бишкекте климаттык каржылоо боюнча борбор ачылды. Ага премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев, тиешелүү мекеме жетекчилери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Мекеменин негизги милдети экология, саламаттык сактоо, азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарбасы, энергетика жана башка тармактардын климаттык туруктуулугун жакшыртуу. Ал үчүн инвестицияларды жана донордук каражаттарды тартууга көмөк көрсөттү. И сегодняшняя проблема изменения климата является одним из наиболее важных и актуальных вопросов глобальной повестки дня. И нашей стране также необходимо активно участвовать в этих глобальных процессах и предпринимать необходимые меры по повышению устойчивости к изменению климата. Правительство также привержено целям устойчивого развития. И наша страна с самого начала процесса активно участвовала в подготовке и обсуждении глобальной повестки устойчивого развития. И указом президента Кыргызской Республики осенью 2018 года была принята национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 2040, и в которой нашли отражение цели устойчивого развития. Кроме этого, на конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 году Кыргызстан выразил приверженность к устойчивому развитию через продвижение приоритетов зеленой экономики. Признавая важность перехода зеленой экономики, правительством была принята концепция «Кыргызстан – страна зеленой экономики». Ушул эле күнү премьер-министр Абылгазиев Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкасынын президенти Сума Чакрабарти баштаган делегацияны кабыл алды. Өкмөт башчы биздин мамлекетке берилген көмөк үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизнес-омбудсмен институтун түптөө үчүн көрсөтүлгөн колдооңуздарга рахмат айткым келет. Бизнес-омбудсмен институту ишкерлерди коргоого жана ишкер чөйрөнү жакшыртууга өбөлгө болот, деди премьер-министр. Ал эми Сума Чакрабарти Европа реконструкция жана өнүктүрүү банка 2019-24 жылга кызматташтыктын стратегиясын иштеп чыгууда. Анын алкагында ирригация, суу менен камсыздоо, инвестициялык шартты жакшыртуу жана башка маанилүү тармактарда байланыштар түзүлөт, деди.
Эми дары-дармек менен камсыздоо департаменти бирдиктүү терезенин негизинде арыздарды кабыл ала баштады. Мекеменин алдында кеңсе ачылып, дары өндүрүүчүлөр каттоо, тастыктоо сыяктуу маанилүү болгон документтерди тезинен алат. Ошондой эле каттоого байланышкан кызматтардын түрү көрсөтүлөт. Ачылыш аз эмине вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышты. Анын айтымында департаменттин кызматкери менен арыз берүүчүнүн ортосунда алдын ала келишип алууга шарт түзгөн жагдайлар тыйылды. Бул аракет мамлекеттик деңгээлде коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөштүн негизинде ишке ашырылууда. То, что сегодня у нас открывается единое окно, это очень большой, нужный компонент в целом программы цифровой трансформации Кыргызстана. И это очень важный компонент внедрения электронного здравоохранения, потому что до этого у нас отдельными фрагментами это вводилось, работает, но мы сегодня хотим полностью все организации здравоохранения объединить в одно большое кольцо, целью которого является получение качественных, своевременных услуг нашими гражданами. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Нарын облусуна жумуш сапарынын алкагында бир катар объекттердин ишмердүүлүгү менен таанышты. Анын ичинде түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу менен таанышты. Өкмөт башчы масштабдуу инфратүзүмдүк объекттин маанилүүлүгүн белгилеп, курулуш иштерин сапаттуу жүргүзүү зарыл деди. Учурда курулуш долбоорунун 3-чү фазасы узундугу 70 чакырым Эпкин Башкууганды участогу, андан тышкары транспорттук коридорлорунун ортосун бириктирүү жолу долбоору ишке ашырылууда. Ишти 2022 жылга карата аяктоо пландаштырылган. Абылгазиев Жумгал районундагы суткалык жөнгө салуу ачык бассейндин ачылышына катышты. Ал жергиликтүү элди ирригациялык объекттин иштеп башташы менен куттуктады. Бассейндин курулушу 89-жылы башталып, кайра 91-жылы бардык иштер токтотулган. Курулуш иштери 2017-жылы жанданып, азыр элге колдонууга берилди. 1239 гектар жер суу менен камсыз болду деген бул. Bu жерде мен айыл өкмөттөн да сурап атам. 3,5 миң кишидей жердин ээлери суу ала турган болуп атат. 400 канча түтүн деп атат. Ар бир үй бүлөнүн мүчөсүн эсептесек, ошо 3,5 миң кишидей экен. Бул абдан чоң майрам деп, жаңылык жетишкендик деп ойлойм. Себеби дегенде суу бар жерде өмүр бар. Адам ошол жерде жашайт, ошол жерде өзүнүн тиричилигин кылат. Малын багат, кыргыздар жерин айдайт. Мына ошентип анан кийин айыл өсүп, өнүп аткан ушул болуп атат. 2017 жылы урматтуу президенти Сооронбай Шарипович өзү премьер-министр болуп, анын биринчи орун басары мен болуп иштеп атканда чоң программа кабыл алганбыз. Ушу ирригация маселеси боюнча 58,8 миллиард сомдук бүт Кыргызстан боюнча ушундай объектлерди куруу бар. Жалпы жонунан 44 объекти курулмак. Бул абдан чоң жетишкендик деп ойлойм. Азыр эми бул ошол мамлекеттик программабызды биз 3 этапка бөлгөнбүз. 3 этаптын 2 этабын 2023 жылга чейин бүтүрөлү деп атабыз. Ошо жана мен айткан 44 объектинин 32-син 2023 жылга чейин бүтөбүз. Ошонун бир объектиси мына бүгүн ачып аткан Башкууганды. Премьер-министр Абылгазиев Кара Кече көмүр кенинин ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Бул жерде жыл сайын көмүр казуу көлөмү көбөйүп жатат. 2013 жылы 1,5 миллион тонна көмүрдү түзсө, 2018 жылы 2 миллион тоннадан ашкан. Өкмөт башчы белгилегенде, Кара Кече көмүр кенин комплекстүү өздөштүрүү, областты экономикалык өнүктүрүү шарттап жергиликтүү жашоочулардын жашоо деңгээлине таасири тиет. Ошондой эле көмүр кенин мындан ары карай иштетүүдө бардык экологиялык жана техникалык талаптарды сактоо зарылдыгына өзгөчө көңүл бурду.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Нарын шаарындагы номер 7 мектептин окуучуларынын акыркы коңгуроо салтанатына катышты. Өкмөт башчы бүтүрүүчүлөрдү мектепти ийгиликтүү аяктоолору менен куттуктап, аларга көздөгөн максаттарына жетүүнү, кесипти туура таңдоону, билим алууга жана ар дайым өзүн өзү өркүндөтүүгө умтулууну каалады. Премьер-министр сөзүнүн соңунда мектептин жетекчилигине компьютердик жабдууларды тапшырды.